Аплодисменты. Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөмөнөр музейинде өмүр менен жарыша бараткан убакытты жашоонун тарыхый элестерин илип алган кыл калем чебери Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер СССРдин жана Кыргыз Республикасынын Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү Жылдызбек Молдахматов жараткан эмгектерин эл менен бөлүшүү үчүн 70 жылдык юбилейине арналган жеке көргөзмөсү ачылды. Тубаса өнөр адамы, талант таарыган чебер, кан тамырынын ар бир согушунда чыгармачылык эргүү жараткан чоң сүрөтчүнүн бийиктигине жетип турган учуру экенин көргөзмө залына кирген ар бир көрүүчү туюп сезсе керек. Кыл калемдин сыйкырдуу күчү менен жан киргизип, көрүүчүнү түйшүккө салган кайгылуу сүрөттөрүн көрүп, өзүң да тынчсыздана баштайсың. Анын салмактуу, көзгө толумдуу, көрүүчүнүн ичин жылыткан өзүнө таандык өзгөчөлүгү бар. Ажал ордуна деген аталыштагы үркүндү чагылдырган эмгеги түгөнгүс темага айлангандыгын көрүүгө болот. Үркүн маселеси мына ажал ордуна деп турбайбы? Демек бул ажал ордуна деген тема биздин адабиятты негиздеген алгачкы акын жазуучулардан Жусуп Турусбеков, Ал Токонбаевдин темасы, Касымалы Баяндын жазганы, Абдрасак Токтомушевдуку экенин билебиз. Мына жанатан бери сүйлөштүк, анан байкадык, мындай картиналар эч кандай бир мындай бир атайын бир программа менен же бир эртең муну жаза коем, азыр жаза коем деп мындай бир өндүрүш эмес, нактабай көкүрөктөн чыган чыгармачылык мындай маанайда жазган болуп турат. Автор көп эмес, маданияттуу сыпайы сүйлөп, жаңы бийиктиктерди багындырып, өзүнүн 50 жыл өтөгөн мээнетин маңдай теринен жаралган керемет сүрөттөрү менен толуктап келет. Эргүү алып иштеген эмгектерим азырынча ушулар болду. Бул жерде 59 живопис, калганы графика болуп, жалпысынан 65 эмгегим турат. Үркүн темасына ар бир ишимде токтолом. Дагы тартчуларым алдыда деп билем. Анткени мен үчүн түгөнгүс темага айлангандыктан тартып бүтпөсөм дагы керек, деп белгиледи өз сөзүндө. Биткоинде бар го, мындай жамгырды кичинекей жамгыр ошо ойнойт да. Ошо билем да, ошо кээде коюп коем өзүнчө. Же терезенин артынан тиги ушундай үстүмөн чымчыктар жүрөт, угулат, анан кийин жамгыр төккөндө бүт баары угулуп турат да. Эмне үчүн дегенде, анда мен да ойлойм, бул байланышта мен ишим менен да. Мынакей мына жаңы жумуштарды көрбөйсүзбү кандай? Ар жумуш өзүнчө бир мындай симфония көрүнүп атат, музыка сиз айткандай. Айтымында табияттан таасир алып, эргүү менен жараткан эмгектери убакыттын ар кандай учурунда тартылган. Музыка угуп, табият койнунда иштөө сүрөтчүгө дайыма шык берип турат. 50 жылдан ашык алектенген өнөр-канасында кыл калеминин сыйкырдуу сүртүмдөрүнөн, күч кубаттуу кудуретинен жаралган чыгармалары дайыма окурмандар сынына коюлуп келет. Убагында Бишкек шаарында курулган чоң-чоң имараттарга сөзсүз түрдө баягы монументалдык живопись менен кооздоо өзүнчө салты бар болчу. Мына ошондой чоң-чоң объектилердин ичинен мен сиздерге айткым келип кетет, Совет көчөсүндө 9 этаж үйдүн боорунда тартылган чоң монументалдык чыгарма бул Жылдыз Молдахматов менен Алексей Каменскийдин экөөнүн жумушу. Бул маселен бул төбөлүккө кара турган объектилер деп эсептейм. Ошондой объектилердин бири Улуттук университеттин физика химия факультетинде Сатар Айтиевдин чоң чыгармасы, ошо монументалдык чыгармалар илинип турат. Эми биздин Кыргызстанда бул кесипти аркалаган сүрөтчүлөр анча көп эмес, бирок ошол объектилер биз үчүн өтө баалуу объектилер катарында кала берет да. Белгилей кетсек, Дасыккан кыл калем чеберинин түрдүү жанрдагы эмгектери, монументалист катары жараткан иштери Борбор каланын көркүн чыгарып, тарыхый сүрөттөрү урунттуу учурларды көз алдыңа тартып турат. Ителекке каршы ушу союз таркандан бери монументалдык иштер жасалбай калды. Мен Жылдыз байке менен да ошо көп сүйлөшүп калчумун, айтат. Мурун баягы мамлекет караганда мындай заказдар болуп турчу дейт. Азыр ошо жок болгондо ошо токтоп калды да. Аябай чоң ушундай бир талант жатат да.
ушулардын баягы колдон келишинче ушу мамлекетте көңүл буруп ушундай таланттууларга каражат бөлүп чоң жанагы монументалдык иштерди дагы жасатса, тамдын биздер азыр чоң 7-9 кабаттуу, андан дагы 12 кабаттуу үйлөр салынып атат. Ошонун беттерине ошо илгеркидей эле ошо биздер ташка байбыз. Ошолорду мына тизип ошол жерден эле Кыргыздын тарыхын койсо деле жакшы болот деп ойдомун да. Кундуз Бегарстанова, Сыргабек Семетеев, Кутман таң программасы.